Саламатсыздарбы? Улуттук биринчи каналдын эфирин телегүзөт программасы улантат. Ал эми студияда мен Самат Асипов. Бүгүнкү программада Борбор калаанын көчөлөрүндө орун алып жаткан жол кырсыктары, мас айдоочулардын машакаты тууралуу айтып беребиз. Андан сырткары көп кабаттуу үйлөрдөн кичинекей балдар кулап кеткен 2 окуя катталды. Ошондой эле мыйзамсыз жер тилкелерин саткан жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Мына ушул окуялар бүгүнкү чыгарылыштын өзөгүн түзмөкчү. Өткөн дем алыш күндөрү дагы Борбор калаанын көчөлөрү тынч болгон жок. 15 март күнү кечки саат 7:30 чамасында катуу ылдамдыкта келе жаткан 2 унаа Чүй жана Манас проспектилеринин кесилишинде сүзүшкөн. Бактыга жараша катуу жабыр тарткандар болгон жок. 2 унаа тең айып короого киргизилип, ал эми ээлерине тиешелүү протоколдор жазылды. Азыркы учурда кырсыктын чоо жайын аныктоо боюнча тиешелүү иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Көп азыр спорт этип атышат. Мен жашынан өттүм, мен жашынан өттүм. Эми дальше азыр машиналарда айып токтоочу жайга коюлат. Наркологический диспансерге өткөрүлөт. Биринчи материал тапшырылат. Ал жерден Түргайдан тийиштүү инспекторлор карап, ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес чечим чыгарып беришет. Акыркы кездерде шаар ичинде ылдамдыктан ашыра айдаган айдоочулардын көбөйгөндүгү көйгөй жаратууда. Унаа башкаргандардын мындай жоопкерчиликсиз мамилеси мына ушундай жол кырсыктарын шарттап, айрым учурларда ал адам өмүрүнүн кыйылышы менен аяктоодо. Ушул дем алыш күндөрү дагы Бишкек шаарынын жана республикалык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы Борбор калаада атайын рейд өткөрүштү. Адаттагыдай эле алкоголдук ичимдиктерди ичип рульга отурган бир нече айдоочу колго түштү. Айтсак, Бишкектеги Келечек Кичи районунун тегерегинде рейд өткөрүп жаткан жол коопсуздук кызматкерлери мына бул шектүү унааны токтотушкан. Текшерүү учурунда айдоочунун мас абалында экени белгилүү болду. Инспекторлорго ал шашып баратканын айтып, кутулуп кетүүнүн амалын жасаган. Бирок эреже боюнча айдоочу республикалык наркология борборуна жеткирилип, ал жерде спирт ичимдигин ичкени расмий тастыкталган соң тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Бул окуяны милициянын кайгуул кызматы менен бирге рейдтик иш-чараларын чагылдырып жаткан кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков тасмага түшүргөн. Анда эмесе ага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Не керек? Не бияка келип калдыңыз? Ичип келдим. Не болду? Ичип алдым. Каяктан кармалып атасың? Кыргызстандан. Я же пил, я признаю. Надо. Азыр. Адам өлтүрүптүн бе? Отур. Адам өлтүр. Отур. Бул жолу мен саат 12:30 Шөмеден Келечектин новостройка кирип бараткан жеринен өзү уже башкара албай калды. Мына ушундай эле ичип алып рульга отурган дагы бир айдоочу Борбор калаанын Токтогул жана Панфилов көчөлөрүнүн кесилишинен кармалды. Күн мурун түнкү саат 2 чамасында милициянын 102 ыкчам номуруна жогоруда аталган даректе айдоочу мас абалында жол эрежесин бузгандыгы боюнча маалымат келип түшкөн. Жерине тез арада барган ыкчам топ айдоочунун чынында мас экенине күбө болду. Унаа ээсинин спирт ичимдигин ичкени республикалык наркология борборунда расмий тастыкталды. Андан соң тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Болжол менен саат 4 чамаларында БМВ үлгүсүндө автоунааны токтотконбуз. Ош номери 09 КЖ 045. Токтоткон учурда айдоочунун оозунан спирттин жыты келгендиктен наркологияга алып келип текшерген учурда спирттик ичимдик ичкени тастыкталды. Данный время азыр айып короого токтотулду машинасы. Тийиштүү протоколдор толтуруп жатабыз. Прописка Бишкекке. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери дем алыш күндөрү Бишкектин четиндеги унаа базарындагы унаа тыгындары менен да күрөшүүдө. Ар ишемби жана жекшемби сайын мына ушул тилкеден ары бери өтүү дээрлик мүмкүн эмес. Негизи базардын тегерек четинде атайын унаа токтотуучу жайлар каралган. Бирок айрым айдоочулар ага моюн бербестен сатылчу машиналарын жол жээкке токтотуп, соода кылганга көнүп алышкан. Андыктан жол коопсуздук кызматкерлери дем алыш күндөрү бул жерде жол эрежесин бузган ондогон айдоочуларга протокол толтурууда. Турган жерге бирдеме төлөйсүңбү, төлөбөйсүңбү? Кайсы жерге? Могу стоянка. Жок. Жел самостоятельно, Турганыңа бирдеме төлөйсүңбү, төлөбөйсүңбү? Жок.
эл менен кырылышып атам, мына машинаны алдыртып атам. Бирок эл менен мен кырыла албайм байке. Эл убеждать базар, машина базар. Булар болбой эле кое беришет да. Жоқ, безопасности болбой, бир жакка коюп туруп Аны айтпасаңыз уже кетирип. гаишниктер, бизде эмес, биздин тегеректе гаишниктер бар, гаишниктерге айтабыз, алар колунан келишинче. Болбой койду, гаишниктер. Алар да Гаишниктер окпойт. жардам берет. Эмне алып Жолун жатат? жээктегилер албайт. Алгандар алат, албагандар албайт. Муну эч нерсе кылбайбыз. Бизде ошо могу жерде машина сатылгандарын ушу светофор Комсомольский деген көчөдө ошондон могу рынокко чейин 2 бетинен 2 катардан 3 катардан машина туруп атат да, гаилер менен иштеп атабыз, бирок алдыра албайчы. Эвакуаторлор жок болуп атат да буларда Чуйская областта. Ушеде шейка болот да, ушеден постоянно пробка ушеден башталат да. Азыркы учурда портал менен келишим түзүп, бияка биз вакыттуу токтотуш жай стоянка ачылган. Ошол токтомдор чечилсе, Кудай буйрса, биз ойлойбуз порталдар менен ушага ташыйбыз. Бишкек Ош жолунда үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Тактап айтсак 14 март күнү саат 14:30 чамасында Бишкек Ош Унаа жолунун 300 чакырымында Токтогул районунун Торкент айыл аймагы аркылуу өткөн тилкесинде Honda Step вагон үлгүсүндөгү автоунаа жардан ылдый кулап, андан кийин толугу менен күйүп кеткен. Тилекке каршы унаанын айдоочусун жана жүргүнчүнү сактап калууга мүмкүн болгон жок. Унаанын ичиндеги 2 адам тең тирүүлөй өрттөнүп кетишкен. Учурда тиешелүү органдар кырсыктын чоо жайын аныктап, тергөө иштери уланууда. Бишкек шаарынын 7-кичи районунда көп кабаттуу турак үйдүн 6-кабатынан кичинекей бала кулап кетти. Маалым болгондой 16 март күнү милициянын 102 ыкчам номуруна кабат үйдөн адам кулап кеткендиги боюнча маалымат түшкөн. Кырсык болгон жерге келген тергөө ыкчам тобу кырсыктап жаракат алган 2019-жылы туулган 6 жаштагы кыз экенин аныкташкан. Кызды дароо ооруканага жеткиришкен, бирок алган жаракаты оор болгондуктан анын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон жок. Аталган факты боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Бардык зарыл болгон экспертизалар дайындалып, кырсыктын себептери аныкталмакчы. Мына ушундай эле кырсык Бишкектин башка кичи районунда дагы катталды. Күн мурун Борборкаладагы Үмөталиев көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн 9-кабатынан 2 жана 4 жаштагы балдар кулап кеткен. 2 бала кырсыктан оор жаракат алып, ошол жерден чарчап калган. Бул факты боюнча дагы тергөө иштери башталып, зарыл болгон экспертизалар дайындалды. Бишкек шаарында кымбат баалуу телефондорду уурдап сатып жүргөн жаран кармалды. Милициядан билдиришкендей, кармалган жаран ар кандай коомдук жайларда, анын ичинен мечит, дүкөндөрдөн кымбат баадагы уюлдук телефондорду уурдап, арзан баада сатып жүргөн. Укук коргоо органдарынын ыкчам аракеттеринин негизинде кылмышка шектүү катары Бишкек шаарынын тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Сокулук районунун Кожомкул айылында сугат айдоо жерлерин мыйзамсыз басып алып, андан ары аны сатып жана мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзгөн факты аныкталды. Бул тууралуу Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык 2025-жылдын 18 февралында Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө 1986-жылы туулган Ормотоев аттуу жаран арыз менен кайрылып, ал Төрөгелдиев жана Үмөтов аттуу жарандар Сокулук районуна караштуу Кожомкул айылында жайгашкан 295-контурундагы айыл чарба багытындагы сугат айдоо жерлерин мыйзамсыз түрдө сатып жана ал жерде курулуш иштери жүргүзүлгөнүн билдирген. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 212 бөтөн жер участагын өзүн билемдик менен ээлеп алуу жана жер участагынын максаттуу багытын бузуу менен курулуш жүргүзүүнү уюштуруу же жетектөө беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишинин негизинде шектүүлөр Төрөгелдиев жана Үмөтов кармалып, Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Келтирилген чыгымдар боюнча азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Аталган факт боюнча Сокулук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 212 беренесинин 1 жана 4 бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Келтирилген чыгымдар боюнча азыркы учурда тергөө амалдары жүрүүдө жана ушундай фактылардан жабыр тарткан жарандар Сокулук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылса болот. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов болдум. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.